Хизбут Тахрир кыймылынын түштүктөгү лидери кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери Хизбут Тахрир кыймылынын түштүктөгү лидерин кармашты. Ал кыймылдын жашыруун тармагын түзгөн деп шек саналууда. Атайын кызматтын маалыматына караганда кармалган адам Өзбекстандын жараны мекенинде издөөгө алынган. Кыргызстанга жасалма документ менен киргени аныкталды. Мекеменин басма сөз кызматы шектүү 4 ноябрда Ош шаарында өзүнүн пикирлештери менен Хизбут Тахрир кыймылынын ишмердүүлүгүн кеңейтүү жана бекемдөө чаралары менен алектинип жаткан учурда кармалган. Ал УКМКнын убактылуу камоочу жайына киргизилди. Хизбут Тахрир Кыргызстанда тыюу салынган уюмдардын бири. Булак азаттык чекит.орг. Үгүт иштерине аралашкан бир катар жетекчилер кызматтан алынып, сөгүш жарыяланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров шайлоо процессинин ачык айкындыгын камсыздоо боюнча кабыл алынып жаткан чараларга жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө ага кийлигишпөөсүнө тийиштүү билдирүү жасады. Төмөндө Акылбек Жапаровдун билдирүүсү толугу менен берилет. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги жана шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу 59 факты катталган. Анын ичинде 29 шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын ыкчам чара көрүүчү координациялык тобуна келип түшкөн. Мисалы 2020 жылдын октябрь айында 466 мыйзам бузуу фактысы катталган, деп белгиледи Акылбек Жапаров. Акылбек Жапаров белгилегендей, үгүт иштери башталгандан бери 10 күндүн ичинде шайлоо мыйзамдарын бузуу фактыларына жана президенттин жарлыгы жетиштүү деңгээлде аткарылбагандыгына байланыштуу төмөнкүдөй чечимдер кабыл алынды. Баткен облусунун Лейлек районунун мамлекеттик администрация башчысы акими кызмат ордунан четтетилди. Исфана шаарынын мэрине сөгүш жарыяланды. Мындан тышкары Ош шаарындагы студенттердин үгүт иш-чараларына катышкандыгы үчүн Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы Муратбаев жана ошол эле факультеттин 3 окутуучусу кызматтан алынды. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожобеков кызматтан алынды. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Купешовго, Ош шаарынын мэри Мамбетовго сөгүш жарыяланды. Урматтуу бюджеттен айлык акы алган кызматкерлер жана жетекчилер, сиздердин үгүт иш-чараларына катышууңуздардын кереги жок. Түз кызматтык милдетиңиздерди аткарыңыздар. Сиздердин милдетиңиздер шайлоолорду өткөрүү үчүн шарттарды камсыздоо. Жарандык позицияны шайлоо күнү добуш берүү аркылуу билдире аласыздар. Бүгүнкү күндө шайлоо процессине кийлигишпеңиздер. Мен муну министрлер кабинетинин төрагасы катары талап кылам, деп жыйынтыктады Акылбек Жапаров. Булак, Марал ФМ, Чекит КЖ. Кыргызстан алдыңкы бештикте U23 дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы. Кыргызстандын курама командасы күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында жалпы медалдык эсепте 5-орунду камсыздады. Бул тууралуу өлкөнүн күрөш федерациясы билдирди. Спорттук күрөштүн түрлөрү грек-рим, кыз-келиндер жана эркин күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионаты Сербиянын Белград шаарында жыйынтыкталды. Мелдешке катышкан 31 өлкөнүн ичинен Кыргызстан медалдар жарышынан алдыңкы бештикке кирди. Россия 6 алтын, 9 күмүш, 7 коло. Украина 4 алтын, 2 күмүш, 3 коло. Азербайжан 3 алтын, 3 коло. Иран 2 алтын, 6 күмүш, 7 коло. Кыргызстан 2 алтын, 1 күмүш. Коңшу өлкөлөрдөн Казакстан 7 мамлекет менен 25-орунду бөлүшүп турат. Ал эми Өзбекстан, Тажикстан, Япония, Кытай жана Түштүк Корея катышкан эмес. Эскерте кетсек, аталган турнирде Айпери Медет кызы 76 килограмм жана Эрназар Ахматалиев 70 килограмм алтын. Бекболот Мырзаназар уулу 57 килограмм күмүш байге уткан. Кыргызстандан грек-рим күрөшүнөн 8 балбан, кыз-келиндер күрөшүнөн 2 жана эркин күрөштөн 6 атлет барышкан. Булак, Наждак, Чекит КЖ. Адахан Мадумаров: кусундук казынага эмес, кустургандардын оозуна эле түшүп жатат. Оппозициялык саясатчы алдыдагы парламенттик шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясын жетектеп бара жаткан партия лидери Адахан Мадумаров үгүт иштери менен аймактарды кыдырып жүрөт. Курч сындарды бийликке ар дайым айтып келген Мадумаров бул ирет бийликтин кустуризация деп аталып калган ишин кескин сындады. Кустуруп жаткандарга айтайын, оозуңарды катуу ачып койдуңар. Ошол кускандар силердин оозуңарга эле кусуп жатат. Элге эч нерсе тийбей эле.
Бул мындай пикирин Мадумаров 6 ноябрда Куршаптагы эл менен жолугушуу учурунда билдирген. Буга чейин Баткенде айттым эле, биз кустуруп жатабыз дешет. Кимди кустуруп жатышат? Кусканы кайсы жерге түшүп, кайсы жака кетип жатат? Жытын да көрбөй жатабыз. Булар кандай кылууда? Кусуп жатканда бирөө оозун ачып турат экен. Анысы ага кусат экен, казынага түшпөй жатат. Кустуруп жаткандарга айтайын, оозуңарды катуу ачып койдуңар. Ошол кускандар силердин оозуңарга эле кусуп жатат. Элге эч нерсе тийбей эле кустуруп жатат деп кол чапканды да токтотолу. Азыр эми модага айланууда. 100 миллион сом уурдап, кокустан кармалып калса 6 миллион төгүп коюп, 94 миллион менен жүрө бер болуп жатат. Кимге мишайты бар, деди Адахан Мадумаров. Булак автор tvchekit.com. Кыргызстанда 28 ноябрда парламенттик шайлоо болот. Бул ирет талапкерлер партиялык тизме жана бир мандаттуу округдардан ат салышууда. Бул шайлоо 2021 жылы төңкөрүш менен аяктаган шайлоодон кийин толук 1 жылдан кийин болуп жатканы менен өзгөчөлөнөт. Анткени өткөн жылдагы элдин нааразычылыгын жараткан шайлоодон кийин саясатчылар жиктелип, кимдин ким экендиги кашкая айкындалды. Бийликтин кысымына туруштук бербеген Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов саясаттан биротоло кеткенин жарыяласа, Жээнбековдордун биримдигинде жүргөндөр ал эми маскасын алмаштыра салып, биз жаңыбыз деп уран чакыргандар жалаң гана эски саясатчылар. Бийликтин кысымына туруштук эле бербестен ага чабуул жасаган Адахан Мадумаров гана болду. Ошентип радикалдуу жана бийликти сестенткен оппозициялык күчтөр азыртан айырмалана баштады. Бирок анткени менен Мадумаровдун бүтүн Кыргызстандын курамында күчтүү саясатчылар дээрлик жокко эсе. Экинчи жагынан бийликтин кысымы көбүрөөк Исмаил Исаков жетектеген Азаттык демократиялык партиясына болуп жаткандай сезилет. Ал эми дал ушул партиянын курамы башка партиялардыкынан айырмаланып, чоң саясий күчкө айланганы дароо байкалып турат. Башында бийликчил деген көп тараганы менен чыныгы оппозициялык күч экенин көрсөтүп, бийлик артынан түшүп, кысым жасап, ал тургай шайлоо өнөктүгү жаңыдан гана башталгандан тарта четтетүү аракетин көрүп жатканынын жалгыз себеби ушул. Ошондуктан шайлоодо бийликтин батасын алган аты ар башка, бирок заты окшош партиялар менен чыныгы оппозициялык бүтүн Кыргызстан жана Азаттык партияларынын таймашы болмокчу. Бактыбек Калмаматовду колдоо тобу. Мирзиёев ушул жумада Туркияга барат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ушул жуманын аягында Туркияга барат. Бул тууралуу Галампир Чекит.uz сайты өз булактарына шилтеме кылып кабарлады. Басылманын маалыматына караганда, Мирзиёев 12 ноябрда Стамбул шаарында өтө турган түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитине катышат. Бул Мирзиёевдин экинчи мөөнөткө шайлангандан кийинки алгачкы чет өлкөлүк сапары болуп калат. Саммитке Мирзиёевден тышкары Туркиянын, Кыргызстандын, Азербайжандын, Казакстандын, Түркмөнстандын президенттери жана Венгриянын премьер-министри катышат деп күтүлүүдө. Саммит коопсуздук, саясат, экономика, соода-саттык жана маданият тармактарына кызматташтыкты өнүктүрүүгө арналып, аталышындагы кеңеш деген сөз уюм деп өзгөртүлөт деп жазды Галампир Чекит.uz. Өзбекстан түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине 2019 жылы сентябрда мүчө болуп кирген. Андан тышкары 2009 жылы түзүлгөн кеңешке Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан мүчө, Венгрия байкоочу макамына ээ болгон. Түркмөнстан уюмга толук кандуу мүчөсү катары ушул жумада кирет деп күтүлүүдө. Булак Назар Ньюс Чекит.kg. Орусияда коронавирустан каза тапкандардын саны рекорддук көрсөткүчкө жетти. Орусияда бир суткада COVID-19 вирусунан каза тапкандардын саны жаңы рекорддук көрсөткүчкө жетти. Ал арада саламаттык сактоо кызматкерлери жаңы бейтаптарды жаткырып, дарылоого орундар жок, кыйналып жатканын айтышууда. Орусиянын коронавируска каршы кризистик борбору 9 ноябрда акыркы 24 саатта 1211 өлүм катталып, 39610 жаңы учур аныкталганын билдирди. Саламаттык сактоо министрлиги менен тыгыз иштешкен инфекционист Владимир Чуланов учурда коронавирус жуктурган бейтаптар үчүн 300 000 керебет даярдалганын айтып, буга чейинки пандемиянын туу чокусунда да мынча көп орунга муктаждык болбогонун ачыктады. 1 миллион бейтап азыр үйүнөн дарыланып жатканын да кошумчалады.
Жакында эле Орусия акы төлөнө турган 7 күндүк эс алуу жарыялап, ишканаларда кызматкерлердин 30% үйдөн иштеши керек деген буйрук чыгарган. Орусияда вакцина өндүрүлгөнү менен ушул күнгө чейин өлкө калкынын 3/1 гана эмделген. Булак Азаттык Чекиторг.